Чабан аккаунтынан ысык салам таңдар. Бүгін biraz өзгөчөрөөк кылып, өзүм көрүп атасыздар, мына аркада мен барыңыздарга кол көтөрүп салам берип атам. Жеке жашоому YouTube'га салып көрөйүн деп атам, узак кылып. Жеке жашоо дегенде жок, жеке жашоо личный жашоо эмес, мына айылдагы күнүмдүк жашоомун бир 2-3 бөлүгүн, 2 сааттык бир бөлүгүн сиздерге салып берейин деп атам. Эгер сөзсүз түрдө видео жаккан болсо, жактыруу деген кнопка бар түбүндө. Орусчасы класс, кыргызчасы жактыруу деген смайлик менен белги менен турат. Ошону басып коюңуздар сөзсүз түрдө. Анан бөлүшүү деген бар, жүрөкчө аны басып коюңуздар дегендей сөзсүз түрдө чабандык, айылдагы чабандын аккаунтунун өнүгүшүнө сөзсүз түрдө бир салым болот деп ишенем туугандар. Бул бойкага да сөзсүз тийиши мүмкүн. Бул biraz жаш келип калды, карып калды дегендей, алсырап дегендейчи тамак ашын берип атабыз сөзсүз. Аны да сөз кылгандар болуп калат. Кеттик анда эмесе туугандар. Видео сөзсүз түрдө кызыктуу болот деп ойлойм. Колдон келишинче жакшы тартып берүүгө аракет кылам. Эгерде ушул видео жакшы бир активдерди кармап, кандайдыр бир жыйынтыктарды көргүзө турган болсо, сөзсүз түрдө мындан кийин айыл тууралуу көбүрөөк аралатып тартып турганга аракет кылам. Азыр болсо каяка кетип атат дейсиздерби? Мына өзүңүздөр билдиңиздер, сүттү көрдүңүздөр. Натуральный жашаганда болсо ошондой кылып, эч жасалмалыгы жок чыгарып берем туугандар. Азыр улакка сүт беребиз, кеттик анда. Колумда штатив, телефон. Ушуну алып кармап коюп стойка менен кетип атабыз. Анан секин буйруса кызыктын баары алда болот дегендейчи. Бир нерсе айтайын сиздерге. Эми келечекте бир планым менен бөлүшүп кетейин. Ошол мага чейин такыр бөлүшпөчү элем. Азыр жанакындай Арашан же болбосо өзүбүздүн түштүк тарапта Алатоо деп парода кылып чыгарабыз деп атат го. Мына кандай парода туугандар? Мына жүндү. Билесиздер, Алатоонун дагы жүнү жок. Арашанды дагы мындай жүндөрү жок. Бирок мен кудай кааласа, сиздер колдоп турсаңыздар, мына ушундай жүндү койлорду чабан порода деп алда ниет кылып атам. Булар деле ошол койлордон кудай кааласа калышпайт деген ойдомун. Ушуга ниет кылып атам, мындай жүндүү бир өзгөчө кой да, бучу кышындасы суукта өтө чыдамдуу да буларчы. Ушул породада койлорду кудай кааласа чабан порода деп жакшы аракет кылайын деген ниет кылып атам туугандар. Эми бир кудай билет. Аракет кылабыз. Дал ушундай койлорду көбөйткөнгө. Чоң жайлоого чыксаңыздар, кичи жайлоого чыксаңыздар дагы бардыгына турушуп бере турган койлор да булар. Кеттик. Анда эмесе. Мына жакта күтүп калды сүттүчү. Ушул жерге эле коёюн. Телефонда. Алёша. Алёша. Бир жетим улагым бар мына. Түстөрүн айта кетсемчи, жалаң. Өзүмө негизи кара түс жагат багачы. Бирок негедир менин чөйрөмдөгүлөрдүн баары мына ак, бир сары кептенген күчүктөр. Мына ушундай түстөгү улактар. Атым дагы билет, мен Сарыча деп TikTok, Instagramда. Сары анын дагычы. Негедир ушундай түскө же болсо ушундай негизи ушул тараптарга жакын окшойм деп ойлойм да. Билбейм, бирок өзүмө билинбейт. Бага келгенде эле, мисалы, багайын деген маалда эле негедир ошондой түстөгү жаныбарлар туура келип калат. Өзү негизи кара түс, көбүнчө кара түс жагат. Бирок анте кийине десем, мына кийимим мына куду ошондой түстөн да, мына жемпир дагычы. Анан шым десем, шым бул подарка этилген шым да. Өтүк тоже подарка. Төбөтейин алдым, төбөтейин. Анан кээ бир айтат, жанакы. Мен айтайын деп аттым. Камерадан жака жылдырганда ошо сөзүм унутуп калдым да азырча. Эстегенде айтам. Жанакы нерсе бар го. Жасалмалык. Мисалы, бирдеке тартканда көп адамдар даярдап алайын, жакшытакка кылып алайын дейт да. Анын не кереги бар? Камерада бөлөк, чыныгы жаштоо бөлөк болгонучу. Дагы бир айтам, эми просто адамдарды көндүрүп алайын деп атам да. Ошол эле. Мына кадимки эле мен жабынып жүргөн айдал убагында мен өзүм жайлоодо жабынчумун. Үйдө жабынчумун, андан кийин жайлоого алып барып жабынып жүрдүм. Андан кийин такыр болуп алгандан атка жабып алып койгом. Азыр атка жабылып атам. Кудай кааласа быйыл атка чыдап берсе, анан быйылда эми башка бир жаңы жабуу же болсо дагы одеял. Негизи ысык өтө сонун болот да бу одеялдачы. Себеби жабууга караганда беркиндей. Жабууларга караганда бунун оригиналын айтып берейинби?
атайын адамдарға деп шығарған да. Себеби деген жер бар. Себебин кичине изилдейин. Кичине изилдеп анан тактап кийинки чыгарылышта Кудай калса айтып берет. Азыр кеп бул эмес, бу тура берсин. Бу тура берсин. Эгериңи деле алып алсын дебеңиздер. Эгер просто кече брак болуп калды, улакта сынды да. Сынып калып ошонча турат. Атты нере коюп сразу жабылып жерден сразу токуп кете беребиз. Бирок сынып калганын ойлоштур турат. Буну оңдош керек. Кеп анда эмес, бу жерде молор бар. Азыр 5лик менен тырмо деп коет бизде. Ар жерде ар кандай айтылат. Муну бирөөлөр айтты эле. Неме депчи. Кээ бир жерде айры деп коет экен. Тура эле бизде диалектин деген нерсе бар. Диалект тууралуу ар бир сөз эстегенде айтып кетейин. Азыр иш кылганга чейинчи. Диалект деген нерсе бар да. Диалекти да кыргыздыкы туугандар. Жанакындай ар ким өзүнүн жеке диалектисине такабаш керек. Туура бирок адабий тилде көбүрөөк сүйлөгөнгө аракет кылыш керек. Ошонун арасында диалектибизди дагы сактай беришибиз керек. Себеби түрдүү тараптан кээ бир жерде билип жүрөм. Өзүбүздүн кээ бир сөздөрдү же диалекти деп айырып мына бөлүп отуруп, ал сөздөрдү же алдырып койдук да. Мен аны да кийинки чыгарылышта Кудай кааласа секин далилдеп берем. Анда кеттик, кара жумушту айылдагы баштайлы. Кара жумуш десем, неме деп койгонсуз эми? Башкача рецепт койгонсуз, главный. Айылда жумуш нем бул? Это сон кайф менен погоданы көрүп атасыздар, кеттик анда. Сиздер менен көп болсо мына жерде аз 1-2 саат кыбырайбыз. Мына огород тазалайбыз, мына жерде токтор кайфты алып атат дегендейчи. Могул жерлерди бир аз тырмап уже жазга секен даярды көрүп, жаңы чөп чыкканда рахаттанып чыксынчы. Эми могул жерге чыкпайт, бери койлор жатып жүргөн. Короон орду, аз тазалап койсо кийинки жылга дагы ушундайлар чыгып кетет. Кой кеткенден кийин ошого байланыштуу азыр ушул жерлерди тазалайбыз туугандар. Бир нерсе ойма келип кетти да. Эми шаарда жүрөсүздөр. Мындай иш кылганга ишиңиздер жок. Анан айылга иш кылып келсем деп просто келип, ушундай иштерди жонторуңуздар менен сезип кетем дегендер болсо, пожалуйста, келгиле, көргүлө. Айылдагы жазгы жумушту дегендейчи. Жанакы тике тургандарды секейин нары басып, бери басып, чыртып куруп коюп, Кудай кааласа жуулуп бүттүм. Кашектерди тырмаш керек азыр, тырмо мененчи. Короче, бүгүнкү азыр ошо токтор турган жерге чейин, бир аз нарааракка чейин тазаланат. Бияга кече мерге чейин тазалагам мына. Бул жерден бери көздөп мерге чейинчи. Айылдагы чабандын бир 2 сааттык жумушу ушул. Күчүк жататчы аны. Анан мынягын өзүнчө тазаланат бул тарабы. Могул жер. Азыр ушу мерге чейин күчүктөн биягы кыскара ушерге чейин убакыт бар да уже. Күнделеп 1,5 саатта уже батып кетет. Анан секин малдын кечки молсун карайбыз дегендейчи.